Буга чейинки видеолорумда айтып кеттим эле, Бишкек шаардык соттон бир чечим кабыл алынды. Ал чечимге ылайык бул келишим болбосо дагы, договорная подсудность деп коет да. Ошол ортодогу келишим болбосо дагы, бизге тиешеси жок болсо дагы, бул иш деген Европада каралыш керек деген чечим кабыл алынган деп. Анан ошол чечимди биз жогорку сотко кайрылганбыз. Жокко чыгарып бериңиздер, анткени бул договорная подсудность бизге тиешеси жок деп. Жогорку сот бүгүн чечимин кабыл алды. Биринчи инстанция Ленин райондук сотунун ошол аныктамасы жана Бишкек шаардык сотунун аныктамасы жокко чыгарылды. Эми кайрадан ошол биринчи инстанцияга жөнөтүлөт, ошол жерден иш маңызы менен каралат. Ошол Бишкек шаардык соту боюнча айткым келет. Ошол жердеги бир судьяны байкагам. Буга чейинки дагы иштерде катышканда мыйзамсыз чечимдерди кабыл алган, мен көргөм. Бирок андан тышкары мейли адам адашышы мүмкүн. Бул мамилеси аябай бир өйдөдөн мамиле кылат да, асмандай болуп эле. Силер момдайсыңар да, мен сүйлөбөй элем, мындай кыл, тигиндей кыл деп мындай. Ооба, тартип болуш керек. Бирок тартиптен тышкары дагы бир мындай акыл үйрөтүүлөр, ошондой сыяктуу бир нерселер бар. Ошону мен байкагам. Анан негизи биз көп учурларда адвокаттар ошол эми иштеп күн сайын ошол сотторго барып жүргөндүктөн мамиле дагы жөндөн жөн бузулуп калбасын деп көп учурларда биз унчукпайбыз. Бирок мен ойлойм, эгер чындыгында ушул мыйзам бузуу болуп жаткан болсо соттор тарабынан биз унчукпай калбашыбыз керек. Ушул совет судьи болобу, башка жерлерге бир коомчулукка чыгарабызбы, бир чаралар көрүлүш керек. Эми бул судьяга мен буга чейин кайрылган эмесмин, анткени балким бул менин жеке бир көз карашым болуп калдыбы деп. Дагы башка дагы иштерге барып калганда байкаштырам, эгер чындыгында ушул мыйзам бузуу ушул тараптан, ушул судья тарабынан болуп жаткан болсо, анда мен сөзсүз түрдө бир совет судьяга кайрылам, же болбосо коомчулукка чыгарганга аракет кылам. Ар бирөөсү да чакырып кетет элем. Ошондой мыйзам бузуулар болуп жатса, биз бир четте карап көз жумуп турбашыбыз керек. Анткени ар бирөөбүз ошондой бир мыйзам бузууларга көз жумган сайын ошондой мыйзам бузуулар боло берет, топтоло берет. Анан ошол адам дагы ойлойт, эч ким чара көрбөйт, демек мага эч ким эч нерсе кыла албайт, демек мен мыйзам бузушум керек деп. Андай болбош керек. Мыйзамдуулук ар дайым кайсы жакта болбосун, сотто болобу, кайсы жерде болбосун, мыйзамды биз сакташыбыз керек. Анан сөзсүз түрдө адам бойдон калышыбыз керек.